Assalamu alaikum урматтуу мусулман муртагандар. Бүгүн 21 август 2025 жыл. Биз азыр Ош шаарындабыз. Берешен демөөрчүлөрүбүздүн ушу салым менен Себепкер фонду, кайрымдуулук фондунда ушундай бир долбоор баштаганбыз. Былтыр эле баштаганбыз негизи. Бир токтоп калды эле, быйыл дагы жаңылап күчтөндүрүп аракет кылып жатабыз. Быйыл жазында бир 3-4 үй бүлө бизден пайызы жок насыя каражат алышкан, ишкердүүлүк баштоо максатында бирөөгө көз каранды болбойюн, ошо өзүм кичине ушундай тиричилик кылайын деп ушундай максатта каражат берип баштаганбыз. 3-4 үй бүлөгө бергенбиз быйыл. Алар иштеп жатышат, каражаттар кайтарып жатышат. Ошол бир үй бүлө бала чакасы менен дагы келген экен, 35 000 сом алган болчу. Аны кайтарып, эми азыр 50 000 сом каражат алып жатышат. Балдардын кийимин сатуу боюнча иш алып барышты. Эгер бул каражатты дагы жакшы иштеп убагында кайтарса, балким мындан да көбүрөөк каражат алышы мүмкүн. Бирок ошо жалбапта турган үй бүлөгө ушундай иш кылышты. Өзүнөн да сураса, кандай иш болгонун айтсаңыз. Биз 2 ай мурун 35 000 алганбыз. Алып Кара Суудан балдар кийимин алып саттык. Болот да калса иштесе жакшы эле болду. Үйдө эле иштедиңиз да, үйдө эле? Үйдө отуруп эле балам менен эле. Телефон аркылуу кыдырып сатып иштедик. Жакшы иштесе болот да каласа. Башка мага окшоп үйдө отурган бала чакасы менен отурган кишилерге сунуштайт элем, иштегиле деп. Жакшы жери ушу пайызы жок. Жакшы иштесе болот да каласа. Азыр дагы биринчисин кайтарып, акчаны экинчи жолу алайын деп келдик, көбүрөөк кылып. Жакшы иштеген, мындан да жакшы иштеп да каласа. Алла таала иштериңерге барака берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бараканын көбү содада деген да. Сода эң жакшы бул иш. Бизден былтыр бир муктаж келин ошо жана пирожки биширип үйдөн самса сатып иш кылам деп алган. Ал бирөө кайтарды элек, жумушу жакшы болбой атат. Андан сырткары бирөө ушу балдар кийим сатам деп алды. Бириси бир муктаж келин Жалал-Абадтан жанагындай муравейник айдайт. Ошо менен кирпич ташыйт, темир тезек ташыйт. Ал алган, ал да кайтарып көбүн кайтарып койду. Бияк келин алды. Бизде ошо АКШдагы трак айдаган KG Караван деген ошо жамаатына урматка ошо ыраазылык билдиребиз. Ошолор садака бере бербей, адамдар ишкердүүлүк башташсын, ошондой бир долбоорго бизге салым кошушкан, салым кошуп келишет. Алла ыраазы болсун ошол жамаатка. Негизи ушу пайызы жок насыя бергендер көбүсү, пайызы жок карыз бергендер көбүсү адал карыз. Биз ишенебиз. Ушу жакыр үй бүлөлөр азаят, урурлук азаят, процент алгандар азаят, Россияга талап кеткендер азаят. Ошондой эле биз ошол KG Караван жамаатынын колдоосу менен ушу жанагындай студенттерге, жаштарга, жаңы иштегендерге, жаш үй бүлөлөргө ушундай 1000 сом, 2000 сом, 5000 сом, 10 000 сом ушундай берип турмушу, 2 күндө кайтарам, 5 күндө кайтарам, 1 айда кайтарам, айлык дегенде берем дегендер болот. Андайларга да берип келебиз. Алардын бүт эсептери, өзүнүн немелери бар, каттоолору бар. Буюрса ушундай элди ойлогон, аскан үй бүлөлөрдү ойлогон, берешен инсандарыбыз көбөйсүн. Зекет бергендер да көп. Бизде зекет Себепкер фондуна зекет несиени кийим бергендер көп. Кийимдер да берилип атат ар жума биздин Оштогу складыбызда. Буюрса бул үй бүлөгө да биз Алла таала береке берип, иштерине береке берип, кийин миллиондогон обороттор иштеткен үй бүлөлөр болушун каалайбыз, жана Аллахтан сурайбыз. Бизде расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 30% калкыбыздын аз камсыз үй бүлө болуп саналат. Аларды ойлогон инсандарыбыз көбөйсүн. Ушундай долбоорлорду колдогон демөөрчүлөр дагы көбөйсүн. Алла тааланын баарыбызга, элибизге, журтубузга тынчтыгын, берекесин, хидаятын, туура жолун берсин. Мына кеже алып иштетип келет туура. Алла таала солаганга барека берсин. Алла разы болсун сиздерге. Ассаламу алейкум.